Assalamu алейкум туғандар. Барнаулдан қайтып атып, біздің қырғыз туғандарды көріп қалдым. Туғандарыбыз Сахалинден қайтып атқан екен. Біраз капоты ашық тұрса, жанына тоқтасам. Сапондың шлангы жарылып кеттір байқұштардың. Су құйып текшіріп жүрген екен алар. Сахалинден бері ким жүк жөнөткөн болсо, бұл кишилер да биринчи жолу чыгышыптыр, барып кайтып келип аттыр экен. Биринчи жолу жүк ташыйм деп. Спринтер двухскат 01083 ACQ номеринде 083. Майке достор, мен көрүнбөбү. Карасаңыздар, жүктөрүңүз кандай кыйынчылыктар менен келет. Водительдер ушундай оор иш менен алектенет. Жүктү ал, жүктү, анан жолдо ушундай узул, анан калып кетпе дегендей. Сен аман эле болушсун эми азыр. Досторду ГАИ тосуп калды. Ай, кечиресиздер. ДПС тосуп калды досторду, туугандарды. Ойлойм баары жакшы болот, албетте. Достор, мен айтып кетет элем, Сахалинден бери жүк жөнөткөндөр дагы. Жүктөрүңүздү көрдүңүздөр кандай келет, кыйынчылык менен келет, ушундай суукта токтоп, алар менен учурашып саламдаштым албетте. Бирок камераны чыгарганга колум тарткан жок, өздөрү Сахалинден бери келип атыптыр. Бул 5000 километрдей жүрүп койду да алар. 5 болбосо дагы 4,5-5ке жакындап калган. Дагы биягы 2000 километрдей, 1800 километрдей жол жүрүш керек Бишкекке чейин жеткичейин. Достор, бизде бүгүн күн чыгып, боран токтоп, аба ырайы 6 градус, 3 градус болуп атат, достор. Машина аябай кызып кетти. Машинамды ондоп жолго чыгып кетип барып атам. Ошол достор. Кимде кандай суроолор болсо, WhatsApp номерге чалыңыздар, жазыңыздар. 8 январда буюрса малдарды алып келем. Өзүмө алган кунажындарды. Эсиңизде болсо, мен фермага барып кунажын алгам өзүмө. Анан Оштук көрөрманым заказ кылды, 40 баш. Анда даяр, буюрса Кыргызстанга кетет. Таза кандуу кунажындар. Достор, мына бунун свекла дейт. Свекла ушу менен кардын астына калып кетет мына. Сахарный свекла. Малы келет, баасы көтөрүлөт, алып барып тапшырышат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Горка болуп турат. Эч нерсе менен жаппайт буну. Эч нерсе менен үстүн тент кылбайт. Кадимкидей тоңгон, көп мына. Көрдүңүздөр, мына бүт свекла да. Мына. Бүт свекла. Сахарный свекла. Жолдун эки жагы сахарный свекла мына. Эки. Биякта бир 100 000 деген тоннадай турат да. Карасаңыздар, километраж. Жолдун эки чекеси толугу менен свекла. Бул свекла тоңсо дагы ширин болобу, агрономдор болсо жазгыла. Мен түшүнбөйм. По-моему, дагы ширин болот да. Картошка тоңуп калып, анан кайра эме кылсаңыздар, жылытып, анан эме болуп бир куурам десеңиздер, ширин болуп калат го. Мен ойлойм, ушул сыяктуу бул дагы тоңуп калып, анан бир эме кылганда станокко түшсө сахары көп түшөт окшойт да. Эки жак көрдүңүздөрбү? Бул азыр менимче Алейский район, же Шипуновский район, же Калманский район, мен уже унутуп калдым. Азыр чыгат. Тапчихинский район экен. Тапчихинский райондо дагы кыргыз туугандарыбыз бар. Мен
мага чыккан бир көрөрман болуп чыккан связга, Тапчихада жашайм деп. Же мен унутуп атамбы? Калманкада бар, Калманский райондо. Достор, ал калып кетти, ал Калманка, Барнаулга жакын ал. Ошол достор. Сиздерге эмне кызык болсо, чалыңыздар. Мен азыр бир да бир 100-150 километр жол жүрүшүм керек. Мына көрдүңүздөрбү, мына ушу дагы свекла. Свекла бүтпөйт, мына полялар бүт свекла. Yok, Тапчихинский райондо свекланы көп тигишет экен, бизде свекла тикпейт, жок. Себеп завод жакында бияка, Барнаулга завод жакын. Анан ошол свекольный жом деп коет, ошол свекольный жомдун пайдасы өтө күчтүү. Ал баягы сууну чыгарып, согуну чыгаргандан кийин баягы не дейт аны кыргыз тилинде? Ошол эмес калат. Жмых, жом орус тилинде. Ошол дагы Барнаулга жакын жашаган адамдарга арзан, себеп завод бир КамАЗны 5000ге сатат. Ал КамАЗыңыз канчалык чоң болсо ошончо алып кете бересиз. Кээ бирки мезгилде бекер эле берет, мына дагы свекла. Кээ бирки мезгилде бекер эле берет, эмелери көбөйүп кетсе, баягы жмыхы көбөйүп кетип, складдары жок болуп калса, алып кеткиле деп. Кээ бирки мезгилде акча төлөп берет, чыгарып кеткиле деп. Жомдучу Барнаулдун заводунда. Ошол. Бирок анын пайдасы көп. Пайдасы көп, сүт аябай көп берет экен, уйлар. Свекольный жом. Анан бул тоңгончу алып келип коюп кое бересиз, түшүрүп үйдө тура берет. Мынабы подсолнух, семечке, дагы эле турат. Эми алат окшойт буларды. Бул эмнеге мындай турат десеңиздер, дагы эле алын элек деп. Тракторлар жер тоңуп калса, комбайн кенен жүрөт экен да поляда. Ошого атайын ушул тоңгон күндү күтүп, анан комбайндарды кой берет экен да. Семечке оргону. Мурда кыйналып, батып калып, күз мезгилинде орсо, азыр технологиясы өзгөрүптүр да. Технология өзгөрүптүр, достор. Ошо. Бир машина бузулуп турат, билбейм, не болду экен, аз токтоп сурайыкчы. Жардам кереги жок экен, баары жакшы дейт. Свечам иштебей калыптыр, свеча алмаштырып атам дейт. Ошол, достор. Кимге үй керек болсо, үй адамдар үй чыгарбай койдуң деп атат. Ошол биздин районго кирип, Авитон ачып көрүңүздөр. Эгерде сиздерге жаккан үйлөр болуп калса, WhatsApp'ым бар, WhatsApp жазып коем. Ошого карап мага жазыңыздар, ссылкасын жөнөтүңүздөр. Данияр, ушул үй жакты, ушул жөнүндө маалымат алып бер деп. Ошого карап келишим түрдө сүйлөшүп бир эмеге, келишимге келебиз, достор. Ушундай федеральный трассада мына ушул жерде эме бар. Мына үй эмес, кафе сатылат экен. Кафе кылам деген бир 10 миллион рубль акчасы барлар, мынакей сиздерге даяр бизнес. Хабазина деген айылга поворотунда турат, федеральный трассада кафе продаю деп сатам дейт. Чоң кафе курулушу токтоп калган окшойт. Эмне себептерден болуп курулуш токтоп калган. Ошол, достор. Бул трасса менен баары Кыргызстанга, Өзбекстанга кетет, Тажикстанга кетет. Анан 3-4 границага алып барат ушул жол. Шиманайха, Веселоярск, Кулунда деген границаларга. Мындан да башкаларга да алып барат. Достор, ошо кимге эме болсо, кызыктуу болсо, ушундай кичинекей болсо дагы маалымат. Границага Новосибирден, Бийстен, Красноярстан, Иркутстан каттагандар ушул жолго салат. Границага барып кайтып келет. Бүт ошол эме жактагылар. Дальний Востокто ким болсо, кандай шаар болсо, баары ушул жолго салат. Ушул жол менен барып границадан кайтып келгендер бар.
Кыргызстанга кетип атканда да ушул жол менен барышат. Достор. Алейскийге чейин 51 километр, Рубцовскийге чейин 217 километр. Бирок мен Рубцовскийге чейин барбайм. Рубцовскийге жетпей, 50 километр жетпей, Айылга барам. Кар аз болуп тур, буран болсо дагы бияка кар аз болгон окшойт. Новосибирск, Кемерово, Бийск, Барнаул кар менен басып калыптыр. Чындап айтсам, биякта кар аз. Бул жаман белги. Кар аз болсо жем аз болот, чөп аз болот. Ошого дагы күтүп атабыз карды. Бирок карлуу күндөр дагы алдында. Буюрса, кар аябай көп жаап бизди сүйүндүрөт. Макул достор, саламатта болуңуздар. Дагы бир сүйлөшөбүз.